11-13 ноябрь күндөрү Борбор Азиядагы Америка университетинде Европалык Союз менен Борбор Азия суу ресурстары боюнча илим жана техниканын кызматташуусу менен суунун сапаты аталышындагы семинар өтүп жатат. Иш-чаранын уюштуруучулары катары Борбор Азиядагы Америка университетинин доценти, колдонмо геология департаментинин жетекчиси башчылык кылган Евросоюз жана Еврокомиссия менен биргеликте саналышат. Негизги жыйындын максаты ушул Борбор Азиядагы сууга байланыштуу изилдөөлөрдү, ошол сууга байланыштуу илимди жана технологияларды кандай кылып биз өнүктүрсөк болот, кандай кылып ушул суунун булганышын, сууну чоң проблемаларын кандай кылып чечсек болот деген маселелерди ортого коюп, ошол жерде талкуу жүрүп жатат. Ушул талкуунун аягы бир жыйынтык болуш керек. Ал жыйынтыктын бири Европада чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү бул каражаттарды биз ушул Борбор Азиядагы суу маселесин чечүүгө көмөк көрсөтүү багыты болуп жатат. Ошол багытта биз биргелешип ушул иштерди аткаралы деген аракет менен ушул жыйынды өткөрүп жатабыз. Семинарда жалпысынан Борбор Азиянын бир катар өлкөлөрү — Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан жана Афганистан, ага кошумча Европанын Германия, Нидерланд, Италия жана Австриядан келген суу ресурстары боюнча адистер катышып жатышат. Как я понимаю, вот с одной стороны есть Борбор Азияда суунун абалы бир четинен канааттандырарлык, бир четинен кемчиликтери да бар. Мисалы, суу булактарын иштеп чыгаруу деген маселе бар. Биз буга чейин Душанбе шаарында семинар уюштуруп, мөңгүгө байланыштуу да орчундуу көйгөй бар экенин байкадык. Учурда мөңгү көп, бирок ал жок боло турган убакта биз көйгөйдү кантип чечерибизди ойлонушубуз керек. Иш-чарада саркынды суулар, суунун сапаты тууралуу суроолор талкууланды. Адистер бири-бирине тажрыйбасы менен бөлүшүп, Европа өлкөлөрүндө суу менен камсыз кылуу көйгөйлөрү кандай чечилерин долбоорлорду мисалында көрүшөт. Ошондой эле Европалык Союздун Горизонт 2020 программасынын алкагында ишке аша турчу долбоорлору менен дагы тааныша алышат. Действительно, данная проблема сейчас актуальна не только для Центральноазиатского региона. Учурда суу көйгөйү бир гана Борбор Азияда эмес, дүйнө жүзүндө да актуалдуу. Бүгүнкү иш-чарага ар тармактан мыкты адистер топтолгон. Биз 4 күндүк дискуссиянын алкагында эң негизгиси күнүмдүк турмушта колдонулуучу сууну тазалоонун жолдорун табууну чечип, мындан ары иш алып барууга бирдиктүү программа ойлоп табабыз деп ишенем. Уюштуруучуларга ыраазычылык. Биздин кызматташуубуз жакшы жыйынтыктарды алып келет деп ойлойм. Борбор Азиядагы өлкөлөр жана Афганистан суу ресурстарына байланыштуу мамлекет аралык аракеттер талап кылынган олуттуу көйгөйлөр менен күрөшүп келишет. Ошол себептүү илимий техникалык кызматташтык бул көйгөйлөрдү чечүүдө басымдуу роль ойнойт. Уюштуруучулар иш-чарага катышкан адистер мындан ары дагы байланышын үзбөй, кандайдыр бир долбоорлорду чогуу ишке ашырышат деген ишеничте.